Азыркы келе жаткан 2025 шайлоодо административдик ресурс колдонулат деген ойдосузбу же колдонулбай таза шайлоо өтөтпү? 100% колдонулат. Балким 100% кээде эсептик жанагы элементарный арифметикадан көтөрсөң да болот. 200 балким 500% атаган болот. Эмне себеп? Анткени муну алгам туура айтты. Кол чабыш керек болчу. Бир жакшы бир аудиторияда болгондо жарым саат кол чабып туруш керек эле да. Бүгүн Садыр Жапаров булаган айтты, Куда кааласа белгилүү болуп калды деп. Эмненин себебинен Кыргызстандын элинин бешенесине шоруна бүткөн миңдей үй бүлөнүн өздөрүн чиновник эсептеген, өздөрүн саясатчы эсептеген, өздөрүн бизнесмен эсептегендердин тузагына түшкөндүктөн бүгүн Кыргызстанда эртең шайлоо мыйзамсыздык менен мыйзамчылдыктын ортосундагы күрөш болот. Эртеңки шайлоо авир менен авирсиздиктин ортосундагы шайлоо болот. Кечээки эле чуркап жүргөндөр менен карапайым элдин ортосундагы тандоо болот. Бул 1000 адамдын тандоосу менен жигит айткандай, агам айткандай, Кудай кааласа ушул жигит жеңет деген прогноз кетип атат да. Мунун бардыгы эмнени камкуулайт? Бүгүн Мирлан акам калп айттырбайт. Кызыкчылыктар менен саясий соодалашуулардын негизинде Садыр Жапаров туура деп алга карап сүдүрөп баратышат. Кече камакта жатканда 120 депутаттын 119-у кыңк деген эмес. 119 эмес, бирөөсү кыңк деген эмес. Бүгүн баары келип Садыр мыкты. Садырдан өтөр президент жок деп бардык жандыктан терисинен шылынган кийим кечектин баарын кийгизип уралап чуркап жүрөт. Мунун баардыгын эмнени көрсөтөт? Эртең ошол административдик ресурстардын колдонуу менен ошолордун кол аркылуу бул барат, бирок ал колу буту байлануу бойдон барат. Керек болсо тили байлануу бойдон барат. Анан ошону менен дагы Кудай кааласа 2 жыл 1 жыл чыдап-чыдабай Кыргыз дагы көңтөр түшөбүз, оодарабыз, булак ашыргандай да. Эми ал күндө эгер элим каалабаса, анда бүгүнкү 1000 Кыргызстанда ары бери кашаны жаратып аткандарга каршы карапайым эл туруш керек да, буларды көчүктөн ары тебир кылыш керек.